Бүгүн 3-Б класста мекен таануу сабагы болду. Сабакта биринчи саламдашуу менен сабагыбызды баштап алдык. Балдарды биринчи мен топко бөлүш үчүн доскага чакырып алдым. Балдар доскага чыгышты. Биринчи жагымдуу маанайды бири-бирибизге каалап алдык. Себеби доскада ошо көрсөтмө куралы аркылуу балдар ден соолук боюнча бири-бирине жакшы, жагымдуу маана каалап алышты. Андан кийин эң маанилүү органдар менен топко бөлүндүк. Биринчиси мээлер тобу, экинчиси жүрөктөр тобу, үчүнчүсү көздөр тобу. Балдар өзлөрүнө каалаган органдарды алышты дагы 3 топко бөлүндүк. Балдар отургандан кийин биринчи биз өтүлгөн теманы кайталап алдык. Өтүлгөн тема балдар үчүн өтө жакшы кабыл алгандыктан балдар туура так жооп беришти. Андан кийин сабагыбыздын жүрүшүн жаңы сабак менен баштадык. Жаңы сабакты баштаар астында эреже кабыл алдык. Мен эрежени балдардын өзүнө бердим. Балдар ден соолукка байланыштуу өтө сонун бир башкача эрежени ойлоп чыгышты. Ошол эреженин негизинде сабагыбызды алып жүрдүк. Топтордон сабагыбыздын кийинки жүрүшүндө жаңы сабак башталды, сабактын максаты айтылды. Бул жерде окуу кереметтин божомолдоо стратегиясын колдондум дагы. Эң биринчи ошол интерактивдүү доскадагы, ошондой эле доскадагы илинген органдарды божомолдоо менен баштап алдым. Себеби балдар турмушунда бул ден соолукту, ушул ар бир органдарды чоң атасынан, чоң энесинен же болбосо ушу туугандар арасынан көп эле ооруларды же болбосо ошол органдар аркылуу өздөрү байланыштырып алып жүрүшөт. Сабак өтө кызыктуу башталгандыктан балдарга сабак жакты. Себеби биз STEM ыкмасын дагы колдонуп көбүрөөк балдар сүйлөгөнгө аракет кылышты. Себеби улам божомолдоо менен ар бир органдарды ирети менен алып отурдум. Сабакта көбүрөөк практикалык иштер аткарылды. Балдар өзүнүн сабактын этабы менен туура алып отурушту. Биринчи топ өпкөнүн кан айлануусун алышты, экинчи топ пазл аркылуу сөөктөрдү, андан кийин адамдардын 3 топко бөлүп беришти. Сөөктөрдү, кан тамырларын, анан жана адамдын толку боюн. Анын ичине кайра өзүнчө адамдын орган чагылдырып кетти. Ал эми 3 топ болсо ошол зыяндуу заттарды ичкенде ашказандын жабыркашы жөнүндө алып чыгып беришти. Балдарга өтө кызыктуу бул сабак. Балдар буларды өтө кызыгуу менен чыгарып беришти. Иштеген практикалык иштери өтө сонун болду. Кийинкиде дагы ошондой эле тапшырмалар берилип жатты. Балдар кызыгуу менен аткарып жатышты. Себеби бул жерде көбүрөөк бала практикалык колу менен жасап, колу менен, көздөрү менен көрүп, улам кызыгуу менен аткарып жатышты. Сабак өтө жогорку деңгээлде болду. Себеби ар бир өздөрүнө керектүү органдар, ошол адамга керектүү органдар кандай кызмат кыларын, жашоодо кандай өзүбүздү сакташыбыз керек экенин балдарга кызыктуу болду. Андан кийин сабак улам өзүнүн жүрүшү менен жүрүп жатты. Сабак максатына жетти. Андан кийин бышыктоо сабагы болду. Бышыктоо сабагында атайын балдар үчүн альбом жасалган. Ошол альбом аркылуу дагы бышыктап алдык. Андан кийин ар бир топто жекече баллоо жана топтук баллоо болгон. Мына ошол баллоолор аркылуу балдарга, топторго баа берилди дагы. Сабак жыйынтыкталып, үйгө тапшырма берилди. Үйгө тапшырма ошол өзлөрүнүн жумушту дептерин толтуруп келишет жана окуп, сүрөттөрүн тартып келишет. Балдарды сабак өтө кызыктуу болгондон TikTok аркылуу алар сабактын жакканын же суроосу бар экенин же түшүнбөй калганын балдар өздөрү колдору менен атайын TikTokко салышты. Бирок балдар ошо көбүрөөк жаккан үчүн балдарда көбүрөөк TikTokто түшүндүм деген жооп келип жатты. Тапшырма берилгенден кийин балдарга
Балдарга эң мыкты баа берилип сабак жыйынтыкталды.